Эрдоган Украинаны НАТОго кошуу боюнча пикирин билдирди. Анкара шаарында Түркия менен Украинанын президенттеринин жолугушуусу аяктады. Бул тууралуу Анадолу билдирди. Жолугушуудан кийин президенттер маалымат жыйында журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркия Украинаны колдоону улантаарын билдирди. Анын айтымында Түркия Украина менен Россиянын тынчтыкка жетүүсү боюнча аракетти улантууда. Биз жаңжал башталгандан бери Украинага болгон тилектештикти көрсөтүп, саясий, экономикалык жана коопсуздук тармагында көмөк көрсөтүп жатабыз. Биз согушту эл аралык укуктун негизинде сүйлөшүү жолу аркылуу токтотуу үчүн жигердүү аракет көргөн тараппыз, деди Эрдоган. Ал Украинаны НАТОго кабыл алуу маселесине да кайрылды. Украина НАТОго мүчө болууга толугу менен татыктуу, деди ал. Эрдоган журналисттин Украина менен Россиянын ортосунда туткундарды алмашуу тууралуу суроосуна жооп берип, бул багытта аракеттер уланып жатат. Бүгүн президент Зеленский менен бул теманы талкууладык. Кийинки айда Путин мырза Түркияга келет. Бизде бул маселени талкуулаганга мүмкүнчүлүк болот, деди. Украинанын президенти Владимир Зеленский президентке жана Түркия элине ыраазычылык билдирди. Булак баракелде.